Саламатсыңар балдар. 15 май кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү тема өнөр тууралуу чейректик жат жазуу ишин иштейбиз. Сабактын максаты алган билимдерибизди бошоктоп жазуу кебин өстүрө алабыз. Балдар, чоң жол дептерди ачабыз дагы үлгүдөгүдү алып, жазып алып, жат жазуубузду баштайбыз. Балдар, жат жазууда төмөндөгүлөрдү көңүл бурабыз. Жат жазуулардын тыныш белгилерин туура коебуз. Текстте тыныш белгилери коюлган эмес. Төл жана бөтөн сөз, татаал сүйлөмдөрдүн тыныш белгилерин туура коюу менен жат жазууну туура жазып беребиз. Ал эми экинчи тапшырма бир сап калтырып, берилген сүйлөмгө тыныш белгилерин туура коюу менен синтаксистик талдоо жүргүзүп бересиңер. Жат жазууга өзүнчө баа, ал эми грамматикалык тапшырмага өзүнчө баа коюлат. Жат жазуунун текстин көрүп турасыңар. Кунт коюу окуп, тыныш белгилерди туура коюу менен жат жазууну жазып берет деген ишенимдемин. Урматтуу окуучулар, жат жазууну жазып бүткөндөн кийин ар бириңер өзүңөрдүн класс жетекчиңердин жеке номерине жиберип койгула. Көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.